Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунун базасында балдардын кардиохирургиялык борборунун жаңы имаратынын курулушу башталды. Имарат 5 кабаттан туруп 90 орунга ылайыкташылган. Борбор мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында ишке ашууда. Оорукананын курулушу менен жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган балдарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапаты кыйла жакшырмакчы. Подвалында болса компьютерный томограф, МРТ, рентген аппараттар болот. Биринчи этажында поликлиника, ошол эле кезде ал жерде приемный отделение болот. И экинчи, үчүнчү, төртүнчү этажда 20 койкадан отделение болот, палаталар. И бешинчи этажы 3 операционный блок болот, 15 койкалуу реанимация болот. Ушун менен биз ойлоп атабыз, бир жылда 1200 балага ошол жерде операция кылабыз, муктаждык операциялар баардыгын жыйып. Саламаттык сактоо министрлигинин статистикасы боюнча жылына бизде жүрөк кемтиги оорусу менен 1500 бала төрөлөт. Ошолордун баардыгы операцияга муктаждык болуп атат. Бирок 1984 жылы курулган жүрөк отделениясы, ал жерде кардиологиянын отделениясы болуп эле курулган. Кийин анан кийин иш болгондон кийин булардын ушул биздин муктаждыктарды булар жаба албай атат. Себеби кардиохирургияда 20 эле жаранга кыла алат болот палата бар.